Шереметьево аэропортунда каттамдар массалык түрдө токтотулуп же жылдырылып жатат. Жалпысынан 118 каттам учуп келүүгө 159 каттам учууга кечигип жатканы айтылууда. Буга байланыштуу аэропортто адамдардын чоң кезектери пайда болду. Күбөлөр Шереметьеводон 5-июль күнү кечинде учуп кетиши керек экенин, бирок түнү бою аэропортто калууга аргасыз экендиктерин айтышкан. Эртең менен жүргүнчүлөрдүн бир бөлүгү эле учуп кете алышкан. Маалымат булак Кактус Медиа. Ысык көлдө унаасы менен чогуу эс алган айдоочу тургундардын ачуусун козгоду. Ысык көл районунун Чоктайл айылынын Бригантина пансионатындагы көлдүн жээгинде унаа токтотулганына эс алуучулар нааразычылыктарын билдиришти. Алардын айтымында окуя 2024 жылдын 2-июль күнү болгон. Аталган айдоочуга карата тийиштүү мекемелерден чара көрүүнү өтүнүп, мындай кырдаалдын кайталануусун алдын алуу керектигин айтышууда. Маалымат булак Турмуш Кейжей. Чарла, давай сразу. Машину не аласыңыз. Ошко Россиядан 15 вагон байытылган ун келди. Ош шаарына Россиядан жардам иретинде 15 вагон ун келди. Бул тууралуу Россия Федерациясынын түштүк калаадагы башкы консулу билдирди. Кезектеги жардам Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк программасынын алкагында жеткирилген. 1500 тонна унду консулдуктун кызматкерлери таратып беришти. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Бишкекте эртеңден тарта туура эмес токтотулган унаалар күн түн дебей эвакуациялана баштайт. Бишкек мэриясы рейд жарыяланганын жар салып, борбордук көчөлөргө өзгөчө көңүл бурууларын белгиледи. Бул үчүн 30дан ашык атайын техника тартылган. Эвакуациялоо боюнча активдүү аракеттер 20 майдан башталып, жалпы 3500дөн ашуун автоунаа эвакуацияланган. Маалымат булак Маалымат Кейжей. Москвада ата-энесинин камкордугусуз калган 4 ымыркай өлкөгө кайтарылды. Эмгек министрлиги билдиргендей, медициналык, психологиялык жана башка. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары. Метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Тиешелүү текшерүүдөн кийин 2 айдан 10 айга чейинки балдар биологиялык туугандарына берилет. Балдарды кайтарууга Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин консулдук бөлүмү жана саламаттыкты сактоо министрлиги көмөк көрсөткөн. Маалымат булак Маалымат Кейжей. Камчыбек Ташиев УКМКнын Лейлек районундагы жаңы имараттын спорт залында машыкты. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Лейлек райондук УКМКнын жаңы имаратынын спорт залында машыкты. Видеоду президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгү Абдикарим Алимбаев менен бирге машыгып жатканын көрүүгө болот. Анда УКМК жетекчиси эң алгач бир канча жолу гантель көтөрүп, грушаны уруп, соңунда Алимбаев менен биргеликте стол теннисин ойногон. Эске салсак, 6-июлда УКМКнын Баткен облусундагы Лейлек райондук бөлүмүнүн жаңы имаратынын ачылышы аземи болгон. Анда Камчыбек Ташиев катышып, атайын кызматтын жаңы имаратын пайдаланууга тапшырган. Маалымат булак Супер Кейжи. Так, кетти. Раз, два, три. Сіз жаш баласың. Сіздер алып келіңіздер. 16 мен көтеріп алып жүрмін. 16 мен көтеріп алып. Тура техникасы. Жеңіл. Көтеріңіз. Запас қойып. Так. Хоп. Ох, bunu yedik ki. Üç ekin, başlansın. 4-2. Hoppa, 5-2 oldu.
Молодец, başarısın. Dayandı karşına geldi. Блогер Арген Асанов менен Аружан Бекешова эки башка жолго түшкөнүн жарыялашты. Блогер Арген Асанова менен Аружан Бекешова ажырашканын Instagram социалдык баракчасы аркылуу билдиришти. Аружан өзүнүн Instagram социалдык баракчасына апасы кайненеси Арген төртөө жолугуп сүйлөшкөнүн билдирди. Кайненемди, кайын журтумду сагынам, ыраазычылык билдирем, аябай катуу жакшы көрөмүн. Өмүр бою ал адамдардын алдында карыздармын. Бирок өмүр ушундай экен, Кудайым эки жолго кетүүнү буйруптур деп жазган Бекешова. Ал эми Арген мына бул аягы бактылуу болсун, бул үйдө бир гана жакшы элестер калды деп видео жарыялаган. Буга чейинки блогер Аружан Бекешова өзүнүн Instagram баракчасына жолдошу Арген Асанова кол көтөргөнү тууралуу жарыялаган. Белгилей кетсек, Арген Асанов менен Аружан Бекешова коңшу казак элинин бир болайык долбоорунан бири-бирин жактырышып баш кошкан. Маалымат Булак, Супер KG. Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган Европа чемпионатынын чейрек финалында Голландиядан утулган түрк курама командасынан оюнчуларын кийим алмаштыруучу жайына барып жубатты. Түркиянын башкаруучусу X партиясы жолугушуусунун сүрөттөрүн тартып, урматтуу президент, матчтан кийин кийим алмаштыруучу жайда жана оюнчулар менен жолугушту деп билдиришти. Түрк маалымат каражаттары тараткан видеого караганда, Эрдоган кийим алмаштыруучу жайда Австриянын дарбазасына гол киргизгенден кийин көрсөткөн боскурт кыймылы үчүн УЕФА тарабынан дисквалификацияланган футболчу Мерих Темирландын колун кармады. Ал окуя футболдун 1/8 бөлүгүндө болгон. Эрдоган Италия тилинде улуттук курама командасынын машыктыруучусу Винченцо Монтеллага түрк командасынын Европа чемпионатында жетишкен натыйжасы үчүн ыраазычылык билдирди. Эске сала кетсек, түрктөр 2024-жылы Берлинде өтүп жаткан Европа чемпиондугунун чейрек финалында Голландияга 1-2 эсебинде утулуп калышты. Винченцо Монтелланын жетекчилигинде Түркиянын улуттук курама командасы Евро 2024 мелдешинде 3-5 жеңишке жетти. Муну менен түрк командасы 2008-жылдан берки эң жакшы натыйжасын көрсөттү. Анда команда Расчит курамасы менен бирге коло байгеге жетишкен болчу. Маалымат Булак, Кактус Медиа. Evet. Hepinizi tebrik ediyorum. Her ne kadar bugün burada bu neticeyi aldıysak da siz bizim şampiyonumuzsunuz.